Варикозду дарылабаса кесепети кандай болот? Варикоз оорусун алдын алуу. Жашоонун мен кырдуу образы бекем ден соолук менен сүрөттөлөт. Арине адам өзүнө жакшылап көңүл бөлүп, убакытты туура пайдалануу аркылуу көптөгөн ийгиликтерге жетише алат. Психологияда жактырган кийим-кечек, жагымдуу баарлашуу адам үчүн ченемсиз бийиктик. Бирок жасалгалуу кийинүүдө, тактап айтканда бут кийим тандоодо өтө кылдат болушуңуз маанилүү. Анткени ыңгайсыз бут кийим олуттуу ооруларды пайда кылуусу мүмкүн. Буга мисал буттагы варикоз оорусу. Өкчөлүү бут кийимдер ыңгайсыздыкты жаратып, натыйжада бут шишүү менен илдетке кабылат. Организмге физикалык күч келтирген жумуштар, оор көтөрүү, кара жумуш, ашыкча жана көп жөө жүрүү, узак убакытка бир ордунда туруу варикоздун пайда болуусуна себеп болот. Варикоз кан тамырлардын кеңейиши же көөп кетиши дегенди түшүндүрөт. Кыскача айтканда, кан тамырларда кан айлануу системасынын бузулушу. Баарыбызга белгилүү болгондой, дененин кайсылдыр бир бөлүгүндөгү кан тамырлар кан өз нугунда айланбай уюп калат. Мунун кесепетинен дененин маанилүү бөлүктөрүнө кан аз өлчөмдө жетпей, ар кандай оорулардын пайда болушуна себеп болот. Дүйнөлүк статистика боюнча варикоз менен калктын 40% ооруйт. Алардын 10% эркектер, 30% аялдар. Варикоздун пайда болуу себеби: гормоналдык өзгөрүү, аз кыймылда болуу, көп учурда жармашкан жынсы шым кийүү, химикат дары-дармектерди жана азык-оокаттарды көп кабылдоо, ар убак туруп же олтуруп бир калыпта иштөө, оор жүк көтөрүп, бутка күч келтирүү, адаттан тышкаркы семиздик, ашынган аллергиядан да пайда болушу мүмкүн. Кош бойлуу кезинде ашыкча салмак кошуу же төрөө маалында көп кыйналгандыгы себептүү кан тамырларга күч келүүсү, айрым бир адамдарда тукум куучулук, туасада болушу мүмкүн. Варикоз кай жерде пайда болот? Варикоз бетте, кызыл өңгөчтө, жамбашта, ички органдарда, бут жана жыныстык органдарда да пайда болот. Варикоз менен ооруган адамга тыюу салынат. Парда көп олтурууга, жармашкан чыпташкан шым кийүүгө, спирттик ичимдиктерди ичүүгө, кыймылсыз көп тике турууга же олтурууга, бат даярдалуучу тамактарды жегенге, химикат дарыларды көп кабылдоого, оор көтөрүүгө жана башкага. Варикоздун алдын алуу жана дарылануу жолу: таңкы таза абада сейилдөө, көнүгүүлөрдү жасап, денени чыңдоо, ар бир мөмө жемишти өз мезгилинде тое жеп азыктануу, варикозго айланган тамырларга муз басуу, массаж жасоо, жит жама чегип кан алдыруу, сүлүк курт койдуруу, чөп тамырдан жасалган дары менен чаптама жабуу. Эскертүү: варикозду өз убагында дарылабаса, инсульт же инфарктка алып келиши ыктымал. Варикоздун алгачкы белгилери: кээде веналык кан тамыр шишип, анын тегерегинде майда тактар пайда болот. Бут бат эле чарчайт. Бул көрүнүш 1 жылга жетпеген мөөнөттү камтыйт. Мындай учурда көңүл кош болууга болбойт. Тиешелүү чараларды колдонбосоңуз, веналык кан тамырдын көп чыкканы даана байкалып, териге кара чекиттер чыгып, өзгөрүү пайда болот. Элдик ыкмада дарылоонун жолу: 2 аш кашык зайтун майына 1 баш сарымсакты майдалап эзип, бүртүкчө болуп чыккан веналарга жатар алдында компресс кылып түнгө калтыруу керек. 1 стакан ысык сууга 2 аш кашык майдаланган чалкандын жалбырагын куюп, 15-20 мүнөт демдеп коюу зарыл. Даяр болгон соң бир күндө 1 стаканды 3кө бөлүп тамактанаар алдында ичүү керек. Варикоздон жабыркаган веналарга помидордун бир канча тилимдерин коюп, түндөсү жылуу таңып жатуу да пайдалуу. Төмөндөгү эрежелерди сактай билиңиз. Денеге жабышып турган кийимдерди, муундарды кысып тура турган байпактарды кийбөө керек. Бир орунга узак убакыт олтуруп же туруп иштеген болсоңуз, бир күндө 2-3 сааттай көнүгүү жасап туруңуз. Бийик такалуу бут кийимдерди көп кийбегенге аракет кылыңыз. Эгер кие турган болсоңуз, анын бийиктиги 4-6 сантиметрден ашпашы керек. Майлуу тамактардын ордуна жашылча жемиштерди жегенге аракеттениңиз. Мындан сырткары, ромашка сыяктуу гүлдөрдөн бутка ванна жасап кам көрүңүз. Жылуулукту биринчи орунга койгонуңуз жакшы.